окуу. Абзац менен баштайбыз. Бир китепти бир эле жолу окуп, бир чекеге таштап коюу болбойт. Убакыттын өтүшү менен кайталап окуп туруу керек. Үйрөнүүнүн бир гана шарты кайталоо. Бардык окугандарыбызды акылыбызга сактай албашыбыз мүмкүн. Бир китеп шаар сыяктуу. Ал шаарда бир эле жолу айлануу жетишсиз. Мүмкүн болсо шаарда бир аз калуу керек жана кээ бир маанилүү жерлерди кайра айлануу пайдалуу болот. Бир жазууну мааниси менен түшүнүү ал да бир өнөр. Биз мунун атын окуу жана түшүнүү деп айтабыз.